Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Ооба 17-майга пландаштырып атат бүгүнкү күндө. Негизи Москвадан Кыргызстанга барып, ошо Кыргызстанда баягы туруп калган Россиянын жарандарын алып келебиз деген максатында барып атышат. 200 орундук самолет экен. Биз болсо бүгүнкү күндө 400 орун бергиле деп сурап атабыз. Анан эң биринчи бүгүнкү күндө атайын комиссия түздүк. Ушу аяка диаспоранын өкүлдөрү ошол комиссияны башкарат. Эми билесиңер, ар кандай сөздөр жанагындай ушак айыңдар, коррупция деген күнөөлүү иштебес үчүнчү. Андан тышкары ошо штабтын мүчөлөрү кирет. Эң биринчи оорукчалдар, тилекке каршы Россияда элчиликке кайрылган абдан көп кишилер бар экен. Жүрөгү ооругандар, рак менен ооругандар, бөйрөк менен ооругандар, ашкасан операцияга келгендер, ушундай кишилер көп экен. Ошолор тизмеге киргизет деп комиссия карайт. Экинчи ошо боюнда бар аялдар и кичинекей өспүрүм балдары бар аялдар, ошолор кирет. Ошол негизги, ошол эле толуп калат го деп ойлоп атабыз биз бүгүнкү күндө. Хостелде жаткан жана 17 марттан бери самолетко учак билет албай кеткендер, хостелде жаткан же өкмөттүн акчасынан эсебиненчи. Анан Оренбургда кеткендер ушулар кайтарылабы же алар каралган жокпу? Жок, эми карап атабыз. Эгерде жанагы самолет чоң болуп калса, албетте биз аларга сунуштайбыз. Бирок чечилек да чоң самолет. Эми билесиңер, обычно Кыргызстанга кичинекей эле самолет түзөбүз, 200 орундукчу. Азыр болсо чоң аэробус А310 ошо Аэрофлотто бар экен, ошолор бергиле деп сурап атабыз да. Буюрса караштырып атат Россия тарап. Чечилешке деген үмүттө күтүп отурабыз. Албетте баягы көптөн бери күтүп калган биздин жарандарды хостелде болобу, башка жерде болобу, ошолорго дагы мындай оорукчал эме жанагы боюнда бар өспүрүм балдар, карылардан кийин ошолорго дагы орун калса сунуштайбыз да. Бордоштор, буюрса ушул оор акыбалдан, жаман илдеттен дагы чыга турган күнүбүзгө келип калды. Көп азы кал дегендей, урматтуу туугандар, особенно ушул чет жерде жүргөндөр, Россияда жүргөндөр, урматтуу туугандар, жол жабык, карантин, границалар жабык экенин билип туруп, ушу границага барып атасыңар. Ошону ташып барган биздин такси жигиттер ушундай нерсени токтотсок, мынакей Оренбургтан, Илецктен өткөндө бир ай жатып, кече Кыргызстанга барышты. Анан 50-60 адам оорукчан болуп чыкты ковид менен. Обсервация жаткысы, ал жерден урушуп, кол көтөрүп, ал жерден качышып, дүйнө жүзүнө уят болуп элек тургандар. Башыбызга чоң сыноо түштү. Жараткан бизге көзүңөрдү ачкыла, ойлоңгула, ойгоңгула, бири-бириңерди урматсы менен урматтагыла, тынчтык тилеп аман-эсен болгула деп кандай сынооду келтирип атат. Бирок ошону дагы сезбей, дагы түшүнбөйбүз, урматтуу туугандар. Андыктан, урматтуу туугандар, аман болуп, тынчтыкты, тартипти сактап, кичине чыдап турайлык. Assalomu alaykum jamoat. Корзина боюнча Көпүздүн экөөбүз келип, халал магазинден тууктардан алып атабыз. Жогот болуңуздар. Бардыгы жакшы, халал. Өзүңүздөр кабыл болсун.
Урматтуу биздин мекендештерди коргоо штабынын Жаңылан коомунун тургундары, биз сиздерге ушундай кырдаалда жардам көрсөткөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирели деп видео тартып атабыз. Бүгүн Москвада 10 май 2020 жыл биз Москванын Зеленоград шаарында жашайбыз. Кыргызстандын Ош областынын Алай районунун жашоочуларыбыз. Биз марттын башында атабыз Кыргызстанга кетип, кайра келгенге жетишпей калып, ушул кырдаалда мен жумуштан COVID-19 жуктуруп алып, 14 күн карантинде үйдө калып, сиздерге жардам сурадык. Жардамга кол сунганыңыздар үчүн биз сиздерге үй бүлөмдүн атынан ыраазычылык билдиребиз жана сиздерге Аллах ушул улуу орозо күнүндө, Рамазан айында тилеген максаттарыңыздарды кабыл кылсын. Аллах ишиңиздерге ийгилик берсин. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Бала чакаңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен ар дайым аман болуп, элдин жардамына, эл керегине жарап жүрө бериңиздер. Москва шаарындагы бардык бизди колдогон мекендештерибизге Жаңылан штабына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Алтайский крайдагы Бийск шаарынын Алтайский государственный гуманитарный педагогический университеттеринин кылган ишиңер үчүн силерге чоң рахмат. Сиздердин бөлүп берген акчаңыздарга биз 30 студентке кайрымдуулук тамак ашты продукттар алып силер үчүн колдоолорду берип жатабыз. Буюрса силерге чоң рахмат. Ниет болсо бул маселени 10 күндө 2 жумада чечип койсо болот эле. Анын жолун айтып да бергенбиз. Бир эле жолу бар. Мен эсиңиздерге салгым келет, мына жерде көп 5-чакырылыштын депутаттары отурат. 13-жылы баягы атыш болгондо Көкташтын жанында Өзбекстан тарап биз бүт жабык турган границалары. Бизден контрабанданы ушундай жапкан элек убагында. Тажиктердин компетенттүү генералы келген сүйлөшүүгө. Каалаган условияларды аткаралы, только ачып бергиле. Ошондо бизде мындай тарыхтагы болуп көрбөгөндөй шанс болгондо бүт маселени чечип алганга. Тилекке каршы баягы биздин баягы эле биздин аткаминерлердин тиештүү баягы дарттар ойноп кетип, контрабандисттер үстөмдүк болуп кеткен. Бүгүнкү күндө деле кеч эмес. 10 күнгө бууп койгулачы ушу контрабанданы. 10 күнгө чөгөлөп келет өздөрү. Кандай кылайлы деп. 300 фурага чейин күндө кирет. Эми буну жаш бардыгы эле көрүп, билип, бардыгыбыз билебиз, бардыгыбыз. Эмне үчүн эркибиз жетпейт? Эрк болсо, неужели ошону токтотуп койсо болбойт? Эмне деген службаларыбыз бар, күч органдарын. Ушу контрабандисттерге ушу килейген өкмөттүн күчү жетпейби? Мейли, түбөлүккө жок кылбасаңар да бир 2 жумага эмне үчүн токтото албайсыңар дейм да? Неге күчүңөр жетпейт ушуга? Өздөрү келет болчу. Суранып, келгиле эми, бүтүрөлү деп. Башка алардан ала турган лазейка жок, Өзбекстандан кирбейт. Туура айтылды бул жерде. Бизден 100% көз каранды. Не только ГСМ, а карачка, кола, бүт продукты питания, строй материалын бардыгы бизден кетип атпайбы Баткен аркылуу. Ошон үчүн жолдорубуз талкаланып атат. Минтранс кызыктар болуш керек эле, курган жолдору талкаланып атканына. Алар деле унчукпайт, алар деле маселе койбойт. Всех все устраивает да. Бизге эң керектүү нерсе бул Аксай тамдык жол менен Аксай Рабатты бүтүрүшүбүз керек. Бул маселе мындай илинип калбаш керек да. Азыр мына эң ар бир саат алтынга тете. Биз ушу жолду бүтүрөлү. Ушу жол бүткөндөн кийин бардыгын жыйыштырып, мына мен толук сизди колдойм. Бишкекке, Ошко, Жалалабадка бербесеңер эч нерсе болбойт. Туруп турат. Өмүр токтоп калбайт андан. Бирок ушул аталган 2 жолго акчаны бербесеңер силер улуттук кызыкчылыкты садака чыгып атпайбызбы? Баарын жыйыштыргыла да бүтүргүлө ушул. Дагы бир угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, мен сизге Россиядан чалып жатам. Мен сизге кабыл жасайын дедим. Сиз ушу айтып койсоңуз, ушу мигранттар жолго чыкпаса, башка жерде карантин билишет, дагы атайлап жолго чыгышат. Кыргызстан өзүн өзү зорго эстеп атат.
Rossiyada asıl algan hiç kim yok. Bir-birimizge yardam berip atar, Xudoga şükür, ökülçülük yardam berip atar, zeket berip atar. Oturup turuşta sabır kılışsa kitini. Ata-enem bala çakaman gıcalak oltamızda oşonça kesel aparışta hazır. Bir başların oylayıp eli jurttu da olursa değil de. İşte karın sokak özüz migrantlar bir yakta kınal ortanımız dedi de o yaktağlarda da oylayıp. Bir karılı da koysanız. Rahmat. Ayallar özüz pulumuzu tölep getiririz. Yolda açık koysayla gitip al deşette alsak pulum varken sabır kılıp oturup dur uyumda sabır. To'g'ri aytasiz. Sabır olsa dağıtmaz. To'g'ri aytasiz. Yolda açık koysa pulumuzu tölep getiririz deşetmişler. Pulum varken sabır kılıp sabır. Rahmat sizge. Allah razı olsun. Urmаттуу мекендештер, мына Орусиядан чалып аткан карындашыбыз айтат. Кээ бир адамдар акчабыз бар, жолду ачып койсо өзү кете берет элек деп айтып атат дейт. Анан Кудайга шүгүр Орусияда өлүп калган жерибиз жок, жардам берилип атат өкүлчүлүктөн, зекеттер берилип атат. Чыдап тура турган болсок элди кыйнабайт элек. Чындыгында азыр көп кыжаалатчылык болуп турат. Мамлекет катары аброюбуз төмөн түшүп баратат, анткени Кыргызстан эле калып калды деп. Бирок ошонун арасында кашкөйлүк кылып эле, кайсарлык кылып эле, жок мен ушундай күндөрдө барышым керек деп атканы менен туура кээ бирлер зарыл, ооруп калган, барган, айрып тура турган жери жок. А бирок кээ бир адамдар чындап эле акчасы бар, башкасы бар болгон болсо, ошол акчаларын жеп отурса, анан тиги банктан которуп койсо, бияктан алып ошолор жеп турган болсо, менимче жакшы. Туура бардыгын күнөөлөй албайбыз. Кээ бирөө зарыл келгенге туура келет. А бирок кээ бирлер ошол ооруп атканда эле келе турган болуп, мындай бир дүүлүгү алган, албетте бул жакшы эмес. Мына бул сөз биздин сөз эмес, балким ошол Орусиядан өзүнөн чыгып аткан, ушул жерде абалды билип аткан карындашыбыздын сөзү. Ошондо урматтуу бир туугандар келгиле. Абал кыйналып турганда мынакей сабыр кылып тура турайлык, бардык ордуна келет, бардык ачылат. Анан бардык кыйынчылык артта калат. Ошондуктан мамлекетте кыйнагандан, ыңгайсыз абалга калтыргандан этият болушубуз керек, урматтуу бир туугандар. Чындап эле азыр интернетте көрүнүп аткан кыргыздар жолго жөө чыгыптыр, анан биякта отуруптур деп. Мамлекеттердин өздөрүнүн талаптары, шарттары бар. Ошол жерден чыгууга мүмкүн болбошу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Туура бардыгын туура эмес кылды айта албайбыз, бирок чындап эле арасында кээ бир туура эмес болгон маселелер пайда болуп калып атат. Мындай бир сезим менен, мындай бир жанагыдай бир индийский фильмдердегидей болуп, мындай бир акыл менен эмес, жанагыдай бир жүрөк эле байланып калып, ошо менен жашай бергенден токтотушубуз керек, урматтуу бир туугандар. Бул жакшылык алып барбаган маселе. Туура. Дагы кайталап айтам. Дагы менин сөзүмөн бөйрөктөн шыйрак жумурткадан кыр чыгарып, чубага түшүнүп айтып атат. Ал үйүндө отурат дебеш керек. Ошол жака барып иштеп атабызбы, аракет кылдыкпы, сабырлып тура турайлык, бардык ордуна келет, урматтуу бир туугандар. Өтө зарыл болуп келип аткандарга айлабыз жок. Бирок канткен менен мына ушул сөздөрдүн бардыгы жөн-жөн айтылган жери жок. Чындап эле кимде ким жөндөн-жөн отуруп турган мүмкүнчүлүгү болуп, отуруп турса боло турган болуп туруп эле көчөгө чыгып, элдин баарын ызы-чуу кылып, элдин баарын капа кыла турган болсо, кыяматта бул нерсеге жооп берет. Бул нерсе мамлекеттин тагдыры менен, мамлекеттин эл аралык аренадагы кадыр баркы менен ойношкондук болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.